Салык кызматы президент Сооронбай Жээнбековдун 2018 жылга карата алынган декларациясын жарыялады. Маалыматка караганда, мамлекет башчы бир жылда 902.785 сом иштеп тапкан. Ошондой эле аянты 160 чарчы метрди түзгөн турак жайга жана 94,78 чарчы метрлик курулушка ээлик кылат. Мындан сырткары МТС 80 үлгүсүндөгү трактору бар. Жээнбеков жалпы аянты 47,24 гектарга жеткен 22 айыл чарба багытындагы жер тилкесине ээлик кылат. Ага кошумча үйүнүн алдындагы 0,06 гектар огороду бар. Ал эми президенттин жакын туугандары бир жылда 4,2 миллион сом тапканы жазылган. Алар 64 чарчы метрлик батирдин, Lexus 470 автоунаасынын кожоюну, ошондой эле туугандары 7 миллион сомдук бодомал жана 640 миң сомдук жылкы кармайт. Айыл чарба багытындагы 13 жер тилкени иштетишет. Анын жалпы аянты 24,66 гектарды түзөт. Салык кызматы саясатчылардын декларациясын жарыялады. Алардын катарында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да бар. Декларациядагы маалыматка ылайык өкмөт башчынын 2,6 миллион сомдук 52 жылкысы, 880 миң сомдук 22 бодо малы жана 2,09 миллион сомго багланган 524 кой эчкиси бар. Документте Абылгазиевдин жеке турак жайы жана автоунаасы көрсөтүлгөн эмес. Ал былтыр 826.461 сом иштеп тапкан. Ал эми жакын туугандары 278,5 чарчы метрлик үйгө ээлик кылат. Ошондой эле аянты 30,5 чарчы метрди түзгөн 2 унаа токтотуучу жайдын ээлери.